Байыркы замандан бери адамдардын ортосунда аласа бересе мамилелери орун алып келген. Ошондуктан насыялоо качан, кайда пайда болгондугун тарыхчылар так аныктай элек. Насыя бул сууда, башкача айтканда карыз берүүчүнүн азыркы маалда банктардын акчаны колдонгондугу үчүн белгилүү пайызга берген каражаты. Кредиттер жеке жана юридикалык жактарга берилет. Мисалы, кимдир бирөөлөр кошунасынан будай карызга алчу. Кээ бир адамдар насыя берүүдөн кирешет таап келет. Биздин заманга чейинки 3-кылымда байыркы Египетте карызын учурунда төлөй албаган адам насыя бергендин улуна айланчу. Ал эми Вавилондо балдарын күрөөгө коюшчу. Бизге көнүмүш болгон насыя берүүнүн цивилизациялуу формасы 17-кылымда качан гана Европада коммерциялык банктар пайда болгондон баштап негизделген. Ал эми Кыргызстанда алгачкы коммерциялык мекемелер 1907-жылдары ачылган. Анда ал Биргелешкен Пишпек шаардык насыя коом деп аталчу. Болжол менен ошондон кийин гана аманат кассалары иштей баштаган. Насыя алуу калк үчүн көнүмүш көрүнүшкө айланып барат. Насыялар колдонуу, пайдалануу максатына жараша бир нече түргө бөлүнөт. Керектөөчү насыя, башкача айтканда кандайдыр бир буюм сатып алууга же жеке кызматтар үчүн пайдаланган каражаттар эсептелинет. Мисалы билим алууга, турак жайды оңдоп түзөөгө же жаш жубайларга. Болбосо пенсионерлерге ылайыкташкан насыялар болуп бөлүнүп кете берет. Ал эми автокредит, аты эле айтып тургандай, унаа алууга каралган. Ипотека же турак жай насыясы эреже боюнча ондогон жылдарга үй курууга же батир сатып алууга берилет. Ипотеканын пайыздары салыштырмалуу төмөн болот. Анткени көрөөгө кыймылсыз мүлк коюлат. Акыркы учурларда кредиттик карталар Кыргызстандын рыногуна кеңири тарап барат. Карттар наркы эмес эсептешүүгө гана ыңгайлуу болбостон учурдагы чыгымдар үчүн белгилүү суммада карыз алууга шарт түзүлүүдө. Ал эми юридикалык жактар көп учурда чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө багытталган суудаларды алышат. Жарандарга өз иштерине керектүү потребительский кредит деген өзүнчө бир банктын бир продукту бар. Андан тышкары өнөр жай өнүгүп жаткандыктан малый средний бизнес деген кредиттер дагы көп болуп жатат бүгүнкү күндө. Жана могу курулуш тармагы өнүккөн соң ипотека деген кредиттер дагы бар. Ушул айтып кетмекчи, ушул 3 кредиттин түрү бүгүнкү күндө Кыргызстанда эң популярдуу деп эсептейм. Карыз алууну чечкен адам кайсыл банкка кайрылсам деп ойлонот. Кыргызстанда 24төн ашык коммерциялык банктар бар. Банктардан тышкары микрофинансылык институттар иш алып барат. Эң башкысы бардык шарттарды изилдеп чыккан соң кунт коюп, чечим кабыл алуу керек. В Кыргызстане на сегодняшний день работает 24 коммерциялык. Кыргызстанда бүгүнкү күнү 24 коммерциялык банк иштеп жатат. Банк тармагынан тышкары банктык эмес финансы кредиттик мекемелер рыногу өнүккөн. Эгерде банк тармагына кеңирээк токтоло турган болсок, анда ар бир карыз алуучу насыя түрүндө банктык продукцияны тандоо алдында өз алдынча шарттар менен таанышып чыгуусу зарыл. Насыялоонун программасы, мөөнөтү, пайыздары жана финансылык алымына жараша кайсыл банктын кайсыл кызматына токтолоорун чечет. Быйыл сентябрдын аягына карата банк тармагындагы насыялоонун жалпы көлөмүнүн портфели 50 миллиард сомду түздү. Жыл башынан бери өсүү 25% тегерегинде болгон. Демек, насыяга болгон керектөө күн сайын өсүүдө. Ошондой эле өндүрүштүн соода тармагы менен бизнестин өнүгүшү аркылуу калктын кредиттик керектөөсүн камсыздандыруу кеңейген деген далилдеп турат. Насыя алууда банктар карыздын түрүнө карай ар кандай документтерди талап кылат. Адатта милдеттүү түрдө төлөм кудуреттүүлүгүн тастыктап, же алган сумманы жаба аласызбы? Ушуну текшерет. Бул үчүн иштеген жериңизден маалым кат, мүлктү, транспортты күрөөгө коюу же кепилдик берген адам талап кылынат. Адистер насыя алууда өтө сак болууга чакырат. Келишимдин көчүрмөсүн колго алып, мисалы юрист менен анын ар бир бөлүгү боюнча кеңешип чыккан оң. Бардык банк келишимди таанышып чыгуу үчүн 3 күнгө берүүгө тийиш.
Эң негизгиси өзүңөрдүн финансылык мүмкүнчүлүгүңөрдү эске алып, алган насыяны жабууга кудуретиңер жетеби? Ошону эске алышыңар керек. Это как бы и мировая тенденция рекомендуема, что Дүйнөлүк эреже боюнча эмгек акынын 30%-ын насыяны жабууга сунушталат, калгандарын чогултуу зарыл. Ар бир үй бүлө мүчөсү үчүн жашоо минимуму үчүн каражаттын болушу керек. Ошондуктан кандайдыр бир убакта карыз алууну көздөгөн адамдарга айтар кеңешим, алыңарга жараша аракет жасагыла. Как бы всем. Бирок насыя алуу оор деле эмес. Болгону алган карызды кантип жабуу керек? Маселе ушунда. Айрыкча 2010-жылы апрель-июнь окуяларынан кийин бул көйгөй өтө чыңалып турду. Баш аламандыктын айынан ишкерлер $1 миллион карыз болуп калышкан. Ошондо банктар түшүнүү менен насыянын айрым бөлүгүн жоюп жиберген. Бирок ага карабай плакат көтөрүп, карызды жабуу үчүн бөйрөгүм сатам же өзүмдү өзүм өртөп жиберем деген коркутуулар күч алып турган митинг мезгили өттү. Жогорудагы бул ураандар бир гана парламентке айтылбастан өлкөнүн улуттук банкына дагы багышталган эле. Бирок борбордук банк коммерциялык банктар менен микрокредиттик уюмдардын ишмердигине кийгилишүүсүнө укуксуз. Анын үстүнө алардын карыздарын кеч деп айтууга акысыз. Теоретически, если допустить, что Теориялык жактан алганда финансы кредиттик мекемелер насыялардын карыздарын кетсе, анда мындай тажрыйба экономикалык субъектилерди турукташтырганы менен тескери жагы дагы бар. Оба адатка айланып калышы мүмкүн. Мындай абал насыячылар арасында ого бетер абалды курчутуп, өлкө каатчылыкка кептелет. Насыяга өтө жоопкерчиликтүү мамиле жасоо зарыл. Андыктан бардыгын эске алуу керек. Карыздын суммасы жана мөөнөтү, төлөм жасоо убактысы, карызды жабуунун жолдору, ар кандай күтүлбөгөн жагдайлар, кырсыктарды дагы эске алуу жүрүү абзел. Көңүл коштук же билбестиктин айынан күрөөгө коюлган үй жайдан кол жууп калуу коркунучу бар. Албетте, бизнести өнүктүрүү, чакан жана ири керектөөдөгү буюмду сатып алууга насыялоо керек. Бирок бул маселеге олуттуу ойлонуп, тараза ташын тартып иш кылганы, алдын ала башка кредиттик уюмдар сунушталган шарттарды изилдөө эп. Албетте, эң башкысы алган карыздын суммасына кошуп анын пайызын төлөгөнгө кудуретиңиз жетеби? Дал ушуну эске алуу башкы маселе.